Арбаңыздар, айымдар жана мырзалар, кушубак кутмандуу кечиңиздер менен. Жыл аяғын жиынтықтап, Қырғыздың уыл қыздарын жетіген журнал құттықтап, чақырып келді бүт барын. Көп тармақтуу жетіген журналының негіздөөчүсү. Башкы редакторы Жумашев Абдиламид Маджитовичте кол чабуулар менен биздин ушул сахнага чакырып коюга рухсат этиңиздер. Сахнада Жумашев Абдиламид мырза. Арбаңыздар, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу кеченин катышуучулары. Бүгүн чындыгында өзгөчө күн. Анткени жетиген журналы жыл сайын декабрь айында мамлекетибиздин өнүгүүсүнө өзгөчө салым кошкон инсандарды сыйлап, урматтап, өздөрүнүн жасаган сыйлыктарын берип салыпка айланып калды. Мына бүгүн дагы өтүп бараткан жыл мамлекетибиздин социалдык экономикасына өзгөчө салым кошкон инсандар келип олтурасыздар. Баарыңыздарды жетиген журналынын атынан жана жетиген журналынын редакциялык кеңешинин атынан, жалпы эле окурмандардын атынан сыйлыгыңыздар кут болсун, ала турган сыйлыгыңыздар. Андан сырткары мына жакында Кудай буйрса жаңы жылдын оропарасында турабыз. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын ыкластан куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Өтүп бараткан жыл мамлекетибиз үчүн дагы өзгөчө тарыхый жыл болду десек жаңылбайбыз. Анткени өлкөбүздө өнүгүү болуп жатат. Бардык тармактарда жакшы ийгиликтер жаралып жатат. Мына ошондой ийгиликтерди көрүп, кубанып, эң башкысы биздин мамлекетибизде тынчтык болуп, чек арабыз тынч болуп, элибиздин бейкуттугу сакталып, экономикада болобу, социалдык тармактарда болобу, кайсы гана маданий чөйрөдө болбосун, жакшы илгерилөөлөр, жакшы ийгиликтер жаралып жатканына күбө болобуз. Мындай ийгиликтерди элге жеткирүүдө жетиген журналы дайыма эл менен бирге болуп, элибиздин кубанычына тең бөлүшүп, жакшы иш-чараларды баштап келет. Мына бүгүн дагы биз ошондой жакшы иш-чараларыбыздын бирин өткөрүүгө белсенип турабыз. Сиздер жараткан ийгиликтер албетте биздин кылымыбызда, тарыхыбызда алтын тамгалар менен калат деп ойлойм. Анткени бүгүн сыйлык ала турган биздин замандаштарыбыз баарысы өзүнүн тармагы боюнча чоң ийгиликтерди жетишкен инсандар. Анткени мына биздин кашыбызда турган 80-жылы биз кандай кубанган, бизи кыргыз элин кубанткан агабыз отурат. Бул Каныбек Усмоналиев деген агабыз. Мына ушул агабыз 45 жыл мурда кыргыз мамлекетине алтын алып келген олимпиадада агабыз болуп эсептелет. Мен ойлоп турам, жетиген журналынын сыйлыгы өтө ак жолтой сыйлык. Биздин сыйлыкты алгандар көпчүлүгү жакшы ийгиликтерге жетип, мамлекеттик сыйлыктарды алышат. Кудай буйрса мен ойлоп турам, жакынкы жылдары, жакынкы мезгилдерде Каныбек Усмоналиевич Кыргыз Республикасынын баатыры деген наамды угуп калалы, Кудай буйрса. Албетте, ар бир адам жасаган эмгегине, мамлекетибизге ополтоодо жасаган ишине биз дайыма башыбызды ийип тазим кылабыз. Мына ошондой өтүп бараткан жыл чоң ийгиликтер жараткан инсандар болду. Мына 5тен ашык мамлекетте кайдыгер калтырбастан кино жаатында өзгөчө жакшылыкты жараткан инсаныбыз келип отурат. Бешинен таманасында деген кинодо башкы ролду жараткан Анара Назаркулова эжебиз назарыңыздарда ушу жетиген журналынын сыйлыгын алганы келип турат. Чындыгында биздин бүгүнкү салтанатыбызга дагы жогорку кеңештин депутаты, биз сыйлаган, ардактаган агабыз, жогорку кеңештеги эң абройлуу инсандардын бири, өзүнүн оюн, пикирин, сунушун тайманбастан айтып, мамлекеттик кызыкчылык үчүн жан аябастан иштеп келаткан Султанбек Айжигитов агабыз келип отурат бул жерге. Ушундай инсандар менен биз кыргыз эли сыймыктанабыз. Кудай буйрса, мындан ары дагы өркүндөп, жакшы ийгиликтер жарала берсин. Ала турган сыйлыгыңыздар кут болсун. Дайыма сиздердин ишиңиздерге ополтоодой ийгиликтерди каалап келебиз. Кыргыз музыкасына дагы өзгөчө салым кошкон Улут сыймыгы деп
дайыма даңқтанып келген ағабыз келіп отырады бұл жерге. Біздің ең сүйікті ағаларымыз бірі обончу елші болып, парламентте іштеп жүрді. Қайсы ғана тармақта болбасын өзінің жігерді әрекетін көрсетіп, Қырғыз мамлекетіне чоң салым қосқан біздің сүйікті ағабыз Ибрагим Жунусов ағабыз да осы жерде сыйлық алған тұрады. Мына осындай ұлы инсандарды басын біріктіріп, ушул инсандарға сыйлық берүүнү баштап атканыбыз биз үчүн өтө сыймык. Кудай буйрса барыңыздар сыйлыгыңыздар мындан ары дагы ак жолтой болуп, мамлекеттик сыйлыктарды алып жүрөрүңүздөр. Дайыма сиздерди ийгиликтерди Жетиген журналы республикабыздын элине жеткирүүдө көпүрө болуп, жарчы болуп кызмат кыла бермекчи. Барыңыздарга ден соолук каалайм, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Балим, сизге рахмат, сизге разыбыз, бар болуңуз, куттуктоо сөзүңүз үчүн. Анда эмесе сыйлык тапшыруу аземин баштайбыз. Улут сыймага дүйнөнүн жана Олимпиада чемпиону, СССРдин спорт чебери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Каныбек Осмоналиев. Каныбек Осмоналиев агайыбыздын жолу менен Кыргыздын не деген гана уул кыздары азыр Олимпиадага барып, баатыр болуп жеңип келип жатышат. Бар болуңуз Каныбек агай. Кол чабуулар болсун, куттуктайбыз. Агайлар, жейлер, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жалпы Кыргыз элин, ошонун ичинде мынакей сиздерди бүгүн алган сыйлыктарыңыздар менен ana şu bugünkü çoğun saltanatlı uyuşturup жаткан Жетиген журналдын рет коллегиясы өзүңүз баштаган. Эстеп койгонуңуздарга аябай чоң ыраазычымын. Шыгылып бардыгы жакшылык болсун. Кыргыз элинин ичинде, кыргыз жериде такай жакшылык, биримдик, сый урмат, ыйман, адамкерчилик бардыгы келе жаткан жыл быйылкы жылдан дагы айбагандай жакшы. Жалпы эл үчүн бардык ишмер, ишкер, илимпоз, өнөрчүлөр үчүн бардыгы жакшылык жыл болсун, чоң ыраазычылык. Бар болуңуз, сиздин эмгегиңизге таазим этебиз. Ардактуу замандаштар, сахнада Каныбек Осмоналиев агайыбыз болду. Жылдын мыкты машыктыруучусу номинациясына өтө берели. Дал ушул сыйлык менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Бегана Султанбаев сыйланат. Беганас мырза, эмгегиңизге рахмат. Бар болуңуз, Кыргыздын бир топ чемпиондорун тарбиялай бериңиз. Көңүл буруңуздар, кулак туруңуздар. Жылдын мыкты актрисасы, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын артисти Анара Назаркулова. Сахнага Анара Назаркулованы чакырабыз. Кол чабуулар менен куттуктап коюңуздар. Бүтүндөй ааламдагы энелердин образын ачып, бул тасма дүйнөнү кыдырып, абройлуу сыйлыктарды алып келди. Ушул жылдын эсебинен Анара Назаркулова, Кыргыз Республикасынын эл артисти.
рахмат. Бардыңыздарды келе жатқан жаңы жылыңыздар менен құттықтаймын. Өзгөчө жетиген журналына ушул элдин биздин эмгегибизди сыйлап, баалап, ушу жыл мыктыларын чыгарып атканыңыздарга өтө ыраазымын. Сиздерге таазим, анткени адамдардын эмгегин баалап атасыздар. Алла разы болсун силерге. Рахмат. Кол чабуулар менен узатып коюңуздар. Бар болуңуз Кыргыз Республикасынын эл артисти Анара Назаркулова жылдын мыкты актрисасы номинациясы боюнча сыйлыкка татыктуу болду. Эмесе жетиген журналынын 2024 жылкы сыйлоо аземин уланталы. Көңүл буруңуздар, улут жүзү сыйымыгы менен Кыргыз Республикасынын эл артисти, профессор, Кыргыз Республикасынын атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим Жунусов. Ардактуу Ибрагим бакем, сыйлыгыңыз кут болсун. Биринчиден ушу жетиген журналына өтө ыраазычылыгымды билдиргим келип турат. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Ал эми мен өзүм жөнүндө айткым келсе, мен үчүн 24-жыл эң бийиктиктеги чыгармачылык ийгилик жылдарынын бири болду да. Мурда кийин болуп көрбөгөндөй ийгиликтер болду. Мен үчүн дагы эмес, үй бүлөм үчүн, бир туугандарым үчүн ушунчалык мурда кийин болуп көрбөгөндөй өтө зор кубаныч, зор бийик жылдардын бири болду да. Анан мен ушу бореки жетиген журналына өтө ыраазычылыгымды билдиргим келип атат да. Анткени ушул менин ийгилигиме баа берип, ушу бүгүнкү сыйлыкка чакырып аткандарына, дагы ЛТР телеканалына ыраазычылыгымды билдиргим келет. Эң биринчилерден болуп, ушу мени чакырган ошо ЛТР каналы болду, Айбек. Анан Мейрман эне деген төш белги берилген. Анан өзү мен үчүн бул 24-жыл эң бир өзүңөр билесиңер, кандай гана калайык калк, жумурай журт, кандай гана кинону көрүштү. Казакстан, Өзбекстан, мына Түркмөнстанга барып келдим. Кандай гана жылуу сезимдер, жылуу сөздөр айтылды. Мен ойлоймун, ушул сезимдер бүт энелер үчүн, энелерге арналат. Мен мындан ары ушул жашоодо негиз эле бүт турмушта энелер ыйлабасын, энелер бир кыйынчылыктарды көрбөсүн, балдарынын кыйынчылыгын тартпасын. Мен разымын жанына. Рахмат. Бали, көп жашаңыз, ырларыңыз жаңыра берсин. Элге өткөн кызматыңызда албан ийгиликтерди каалайбыз. Ибрагим Жунусов. Анан сахнадан кетирбей эки сөз сүйлөтүп турган сөзсүз бир шиңгел ырдатып алалы. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бардыңыздардын кирип келе жаткан 2025 жылан жылы менен куттуктаймын. Ошондой эле Абдулhamid мырза, сизге жана сиздин коллективиңизге, жетигендин рет коллегасына чын дилимден ыраазылыгымды билдирип коюшка уруксат этиңиз. Жетиген деп аты окумуш коюлган. Жетинин бири кызыр деп коет. Кыргыздар жетини абдан жакшы көрөт. Асмандагы жетиген 7 жылдыз. Кыргызстаныбыздын дубаны 7. Күнүбүз бир жумалык күн 7 күн. Балдарыбыз 7 жаштан мектепке барат. 7 деген ыйык сан. Менин машинамдын сандары дагы жалаң 7, телефонум дагы жалаң 7. Ошо 7-ни алгандан бери жетигенди күтөм. Көп болду. Анан 8 жыл алыста жүрүп калдым. 8 жыл сыртта жүрүп калганда 7 жыл өткөндөн 8 жыл болуп кетти. Эми чакырбайт го дедим беле. Келгенден кийин кайра чакырдыңыз, дагы бир жолу рахмат. Келеткан жыл Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн жакшы жылдардан болсун. Жылаан жылы келе атат. Урматтуу кыргыздар, жылаан жылында жылаандай чагышпайлы, заарларыбызды чачышпайлы,
жакшы жылдардын бири болсун бул дагы жыл. Кыргыз эли негизинен кыргыздар жеринен ажырабасын, жерибиз элинен ажырабасын, эл аман болсун да. Эми рухсат этсеңиздер, эми мени буга чакырып атканда Абдулхамид мырза айтып калды, Ибрагим аке, жаңырыңыз бар экен, уктук, бизге абдан жакты дедиле. Рахмат десем, машинадан чыгсам, дагы бир Алматыдан бир досум чалып калды. Политик, саясатчы, алдагы айтып калды, бир жаңырың чыккан экен, азыр уктум телефондон дейт. Бу жерге келсем, Абдулхамид аке, биздин өзүбүздүн Абдулхамид аке куттуктап атат мени. Ибрагим жаңырың чыккан турбай, ошолорун абдан жакты деп, ошолорду дырдап берейин, бул кан досум деген жаңырым. Аты бардыгы эле жазбайсың дейт, аны дагы бир жазып коеюн дедим. Досторубуз аман болсун. Бардыгыбыз бири-бири менен дос болойлу, досторду унутпайлы деп жазылган ырлардын бири. Жакында бир досум 60-ка чыкты, аны силер жакшы билесиңер. Сабыр Жумабеков деген. Ошо Сабыр Жумабековго арнап жаздым эле. Кошкон жан досум, көздүк майрам кут болсун. Элдин сүйгөн улусун, удай сени коштосун. Бүгүн майрам сеники. Майрам биздики, достор менен ырда, куттуктайбыз биз сени. Досум, 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 туулган күнүң кут болсун. Досум, 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 Кудай сени колдосун. Rahmat aytan Kudayga, seni dostu buyruğa. Dostum, 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 tuğan günün kut bolsun. Dostum, 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 Kuday seni koldosun. Sana dağın kalay, ömrün uzun bolsun. Dostum, dostum, kan dostu, öpmen durak kut bolsun. Dostum, 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 Gülbük bayram kut bolsun. Dostum, 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 Kuday seni koldosun. Dostum, dostum, can dostum, tuğan günün kut bolsun. Dostum, dostum, can dostum, Kuday seni koldosun. Sana dağın kalay, ömrün uzun bolsun. Dostum, dostum, kan dostum, kutman durak kut bolsun. Kutman durak kut bolsun. Kan dostum. Сыйлык тапшыруу үчүн легендарлуу парламенттин спикери, кыргыз эл баатыры Медетхан Шеримкулов агабызды сахнага чакырабыз. Айланайындар, сыйлык алгандар, сыйлык ала тургандар, баарыңарды келе жаткан жаңы жыл менен алдын ала куттуктап коеюн. Ага чейин көрүшөбүзбү, көрүшпөйбүзбү, көрүшпөсөк телевизордон көрүшөбүз. Чын эле. Мынау берилген сыйлыктарды жылдын жыйынтыгы менен деп берип атасың. Сен редакторсың. Мен иреткелегенин мүчөсүмүн. Экөөбүздөн бир кичинекей такты киргизелчи. Ошол быйылкы алып жаткан сыйлыгыңар айланайындар. Жалаң эле
2024 жылдың жиынтығы емес, бұйыл Қырғыз елі, Қырғыз мемлекеті дүниені дүңгіретіп, қылымдың қырында тұрғанда, 100 жылдық майрамымызды белгілеп жатқанда, 100 жылдық Қырғыз Республикасының мемлекеттілігінің жылында алғанбыз деп есептеп қойғылы. Мақұлсың ба? Ошол тора болады. Шындығын айтқанда, бұйылқы жыл біз үшін керемет жыл. Кейде ошоның сырын білеміз, қадырын бағалай алабыз, бағалай албай қалабыз. Бирок 100 жыл мемлекеті бар, ел болғанымыз. Демек, ошол 100 жылдын içinde Қырғыз ел қатары консолидация болдық. Елден улутқа айландық. Автономия облыстан өзі үші егеменді мемлекет болдық. Ошоның барын көтере білелік. Ошол мемлекетті өлігісті сыйлай білелік. Ошол мемлекеттегі жашаған еліміздің биримдигин мындан ары чыңдай білелік. Алған сыйлығыңар құт болсын. Балим, рахмат Кембет Қашырым Қолович, емесе біз жыл мықтыларыны 2024 асыр сахнаға жылдың мықты министрін чақыралы. Қырғыз Республикасынан энергетика министрі Таалайбек Ибраев мырзаны салтанатты түрде сахнаға чақырамыз. Жылдың мықты министрі Таалайбек Ибраев, Қырғыз Республикасынан энергетика министрі. Құттықтаймыз, сыйлығыңыз құт болсын. Мен үшін ең чоң сыймық ол бүгін ұшы Мехметқан Шерімқұловичтің қолынан сыйлық алған. Мехметқан Шерімқұлович, сізге чоң игілік. Мен ойлаймын, сізден қолыңыздан далай кишилер сыйлық алған. Бірақ мен үшін ең чоң сыймық жана сыйлық құшы болды. Бұл жетіген журналына чоң разычылық білгізем. Жылға үшінтіп бағалап, белгілеп, біз үшін, мысал үшін, бұл мұндайша айтқанда аванс берілген дух болады. Ошон мен Құдай берсе жылға кіріп кетеміз да, тағы бір жыл жақсылап қызмат қылғанға сөз береміз. Чоң рахмат. Қой отыр. Урматтуу жыйынга катышуучулар. Мына талай жөнүндө бир-эки сөз айтпай кетсем туура болбойт. Кыргыз мамлекети кийинки жылдарда өсүп өнүгүп келе жатабыз. Бардык жагынан ошол өсүп өнүгүп келе жатканыбыз өзүбүзгө, мамлекетибизге кут болсун. Кыргыздын экономикасын, Кыргыздын социалдык акыбалын, элдин биримдигин, элдин үйүндөгү жаркыраган жарыгын, жылуулугун бүт Кыргызстанга берип аткан көрүнүктүү ишмер, эл үчүн эмгек кылган, өмүрүнүн, билиминин, тажрыйбасынын баарын элге жумшаган агайыңар, энеңер, баарыбыздын министрибиз мына ушул. Бир кол чаап койгула челаны. Баятан бери мага бир жакшы кабарларды айтып атат. Мына Камбар ата бир кесин Кудай буйртса 3 мамлекет, 3 республика биригип, ошону курууга жетиштик, атөгүл финансированиясын да чечип атабыз деп, жылуу жакшынакай сөздөрдү айтып, мени да кубанып отурат, өзү да кубанып отурат. Кудай буйртса 4 ашып кетсе 5 жылдан кийин. Мына Камбар ата бир бүтөт, өткөндө президентибиз дагы айтты, кичине чыдап тургара, Камбар атаны бүткөндөн кийин энергетика маселеси бизде болбойт деди. Ушул жердеги отургандардын баарынын атынан, өзүмдүн атыман Кудай сага кубат берсин, ишиңе ийгилик берсин. Элдин ишеними эске алынып, элдин үмүтү ишке ашып, 5-6 жылдын ичинде өзүң башыңда туруп, ошол кести бүтүрүп туруп, анан кийин элге берсең, ошондо сени герой кылабыз менен бата берип тур. Бали кечебизди уланталы. Жылдын мыкты
депутат мырзасы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Султанбай Айжигитов. Чоң рахмат, сыйлығыңыз құт болсын. Жиынды соза бербейін, бірақ Султанға бір қала айтып қойбасам болбайды. Бүгінгі Кыргыз парламентінің депутаттарының арасындағы ең татықтыларының бірі, алардың бары татықты, ең тәжірибелі, жашы бойынша дағы, іші бойынша дағы, башынан өткөрген емгегі бойынша дағы ең тәжірибелі депутаттың бірісің. Болғанда дағы Баткенденсің. Баткенді бәрі өз жақшы көріп сүйеу сайланайын. Ушул алған даражаң құт болсын. Абдыламит Метхан Шарипкович коомго менин арзыбаган салымын кошконумду баалап, белгилеп, таңтап койгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Ошону менен бирге коомдук журналга жетиген коомдук журналына, сиз жетектеген коомдук журналга, ошонун коллективине, сизге Метхан Шарипкович чоң өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирип койгум келет. Сиздерди жаңы жылыңыздар менен, ошол эле сиздер менен кошо ушул жерде отурган бардыгына келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап, бардыгыңыздарга аманчылык, ден соолук, үйүңүздөрдө жакындарыңыздар менен бардыгыңыздар аманчылыкта болуп, эмдиги жылда бардыгыбыз жакшылыкта жолугушуп жүрөлү деген айткым келет. Чоң рахмат. Сизге де разыбыз, сыйлығыңыз құт болсын, Султанбай Айжигитов. Ағабызға чоң рахмат, бар болыңыз. Жылдын мыкты музейі. Орта Азиядағы алғашқы ұйышылған Қален Жетимишбаев атындағы тарих Санжира музейінің директоры Мурат Жетимишбаев. Мурат Жетимишбаев ағайымыз сахнада. Сыйлығыңыз құт болсын, бар болыңыз. Қысқарақ. Құдай ақы күткөн емесмін. Ушул Абдыкемдин ушундай жыйынына аябай көп келдим. Келип сыйлык тапшырып, Батканга чейин бардык. Абдыкемде бир жакшы сапат бар да, элге кубаныч тартуулап жүрө берет. Бишкекте эле эмес, бүткүл Кыргызстандын баарын кыдырып келди. Абдыке ошонуңуз үчүн чоң рахмат. Мына агай менен чогуу Баткенге чейин чогуу барганбыз. Ушул кубанычыңыз кут болсун. Мен сиздер менен чогуу алганыма сыймыктанам. Силер мени менен чогуу алганыңарга сыймыктангыла. Бар болыңыз, сыймыктануу менен сизди узатабыз. Көңүл буруңуздар, жылдын мыкты жетекчиси, Бишкек шаардык электр энергия сатуу кызматынын жетекчиси Улан Жабоев кол чабуулары менен сахнага чакырылат. Сахнада Улан Жабоев мырза. Сыйлығыңыз құтты болсын, жинап жылтой болсын. Емесен кейінгі жылдың мықты мекемесі номинациясында Уланбек Төрөгелдиев жеңүүчү деп табылды. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын алдындагы климаттык өзгөрүүсүнө туруктуу суу чарба кызматтарын жакшыртуу долбоорунун директору.
Құттықтаймыз, сөйлеңіз құт болсын. Жылдың мықты мекенчили атоолу номинациясында фонд регистр компаниясының башқы директоры Аманбай Өмірзақов сыйланады. Сөйлеңіз құт болсын, келеркіл жылдыдағы игіліктерді жараты беріңіз. Жылдың мықты медайымы, саламаттықты сақтауының ардақты қызматкері, Қырғыз Республикасының медицинасына емгек сіңірген қызматкер Сейнеп Ниязалиева. Сейнеп Ниязалиеваны сахнаға шақырамыз. Баракелде, сыйлығыңыз құт болсын. Жылдың мықты акими номинациясында Москва райондық мемлекеттік администрациясының басшысы аким Ниязбек Козуев мырза сыйланады. Медитаға чоң рахмат, сізге да бекем денсаулық қалайбыз. Бар болыңыз ағайымызға Алатауыздың атпай жұртымыздың ақсақалына қол чабылар болсын. Ардақты айымдар жана мырзалар, біздің кечебізді оланталы, біздің бұл салтанатыбыздың музыка бөлігінде еліміздің дағы бір талантты ырчығызын сахнаға чақыралы. Бұл дүйні жасайын көктөнөт жашылданат, өмірдің ағымы біз менен азыптанат, жуусыз арнашып сыйлашып өтөр үчүн, кетсең да артыңда жазылып атың калат. Қырғыз Республикасынан жоғарғы кеңештің депутаты Надира Нарматованы чақыруға ұрықсат етіңіздер. Арбаңыздар, урматтуу жакшылар, жылдын мыктылары, биздин Кыргыз мамлекетинин өсүү өнүгүшүндө өзүнүн ополтоодой эмгеги менен салым кошкон биздин улуу урматтуу айымдар жана мырзалар. Быйыл Кара Кыргыз автономиялык областынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракесине карата быйылкы жылы биздин бардык мекеме ишканаларда, бийлик бутактарында ошо 100 жылдык мааракелер өтүп, жыйынтыкталуу мезгилинде туруп атат. Ошого эрегиш катарында ошол биздин Кыргыз мамлекетинде эл аралык деңгээлде өзүнүн ордун ээлеген, жетиген көп кырдуу коомдук журналдын мааракеси акыркы 14 жыл болду. 14 жылдан бери өзүнүн тынымсыз ай сайын чыгуучу журналын чыгарып, жакшы жагынан саясаты жок, интригасы жок, эч кандай бир башка тескери көз караштары жок, биздин Кыргыз мамлекетинин ичинде жакшылыктын жарчысы катары элибизде ушул бир ынтымакчылыкты, биримдикти орнотконго себепкер болуп, жакшы жышаандарды, ийгиликтердин бардыгыны башын бириктирип, жыл сайын ушул жетиген журналынын мыктыларын аныктап, тактап, сиздерге окшогон мырзаларды, сиздерге окшогон айымдарды бардык тармактан
ошол жашоого болгон, эмгекке болгон, өзүн ээлеп турган кесиптик кызматына болгон эргүүсүнө дем берип, күч берип келе жатат. Буга мен дагы ошол жогоруда биздин улуу урматтуу, биздин сыйлап урматтаган агайыбыз Метитхан Шеримкулович айткандай, биз Ери Шаркак Жетиген журналынын редкология мүчөсү катары, насаатчы катары, колдоочу катары ушул келатабыз. Болгондо дагы Жетиген атына заты жарашып, жети дубандын элин бириктирип, бир муштум кылып түйүп, ушул кыргыз элинде эле эмес, Орта Азия, Казакстанда, жалпы түрк дүйнөсүндө өзүнүн ордун ээлеп алгандыгы менен бизди сүйүндүрүп келет. Анткени өзүңүздөр билесиздер, өткөн жылы түрк дүйнөсүндөгү ошол көп кырдуу журналдардын арасында эң чоң алдыңкы орундарды ээлеп, биздин кыргыз мамлекетинде коомдук журнал катары мамлекеттик деңгээлдеги журнал экендигин өзү далилдеп келди. Бул Жетиген журналындагы иштеп аткан Абдыламит мырзанын жетектеген жалпы эмгек жамаатынын, ошол жердеги иштеген журналисттердин калеминин курчтугу, көрөгөчтүгү, сезгичтиги, билим деңгээлинин жогору экендигин далилдеп келет. Булга дагы билинбегени менен ополтоодо эмгек. Анткени бул кээ бир чыгып жалт этип жанып өчүп калган журналдарда эмес, 20 000 тиражда чыгып, 20 000 үйгө ай сайын өзүнүн канатын жайып, адамдарга руханий азык тартуулап келаткандыгы менен өзгөчө орун ээлейт. Ошондуктан сиздердин бүгүнкү алып аткан сыйлыгыңыздар жөнөкөй сыйлык эмес. Бул буюрса алып аткан сыйлыгыңар үйүңөргө ооматты алып келет, жылуулукту алып келет. Ушул 7 жылдызды, 7 думандын 7 жылдызын көтөрүп турган айым бизде эми Жаңыл мырза деп койсок боло берет, чындыгында биздин колуңуздарда алып аткан статуэтканы. Ошол аркылуу үйүңөргө ушунчалык бир ооматты, жылуулукту кошо алып келе турган нерсе. Үйүңүздөрдө төрдүн төрүндө тура турган болсо, бир карап коюп өзүңүздөргө бир кандайдыр бир руханий азыкты алып турганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Себеби мен өзүмдүн жашоомду дагы сезип келатам. 5-чи чакырылышта депутат болуп турганда мен дагы ушул статуэтканы алганмын. Жогорку кеңештин вице-спикери болуп турган мезгилде жылдын мыкты депутаты катары алган элем. Ушул күнгө чейин менин үйүмдө турат. Жакшы баалуу буюмдардын катарында. Бир карап коем мен эртең менен турганда. Карап коюп, 7 дубандагы элим көзүмө бир элестеп коет да. Ошондуктан бул өтө жакшы ооматтуу сыйлык. Мунун артынан сөзсүз түрдө мамлекеттик сыйлыктарды аласыңар. Ошондуктан азыр буга чейинки алгандарды, мындан кийин ала тургандарды сыйлыгыңар менен куттуктайм. Барыңыздарга ден соолук каалайм. Үйүңүздөрдө ынтымакчылык, биримдик, токчулук болсун. Алдыңыздарда келаткан 2025 жыл биздин ак жолтой, ооматтуу мамлекетибизде тынчтыкты, биримдикти алып келген, ушундай өсүп өнүгүүнү алып келген ийгиликтердин жылы болсун деп барыңыздарга жакшылыкты каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Рахмат барыңыздарга. Рахмат, сизге да ыраазыбыз, бар болуңуз. Эмесе Надира эже өзүңүздүн колуңуз менен сыйлыктарыбызды тапшырып берсеңиз. Эмесе сахнага жылдын мыкты академиги номинациясында жеңүүчү болгон академик, мамлекеттик жана коомдук ишмер сахнага Османакун Ибраимов мырзаны чакырабыз. Кутман кеч, урматтуу айымдар жана мырзалар. Биринчиден келе жаткан жаңы жыл кут болсун. Эшикке жакындап, корообузга жакындап, терезени дагы каалгабызда каккылап турган кези жаңы жыл.
Ошол менен бирге бул жыл жакшы жыл болду деп ойлойм. Жалпы кыргыз эли үчүн, жалпы мамлекетибиз үчүн. Биринчиден экономикабыз жолго түшүп, жакшы курулуштар курулуп, чоң масштабдагы иштер өтөсүнө чыгып атат. Бул баарыбыз үчүн чоң кубаныч, чоң бакыт дегендей. Экинчи жагынан араңарда мен да жүрөм, өзүмдүн ишимди жасап, окумуштуу катары, жазуучу катары, публицист катары дегендей. Быйылкы жыл мен үчүн жакшы жыл болуп атат. Кудайга шүгүр, миң мертебе шүгүр Кудайга. Биринчиден жылдын башында операция болдум. Кичинекей жанагым не деп коет, грыжа деген бир нерсе пайда болуп, анан ошо операция болдум. Анан кийин быйыл жайындасы болсо Манас орденин алдым. Экинчи даражадагы. Бул менин экинчи Манас орденим. Ошон менен бирге Москвада Молодая гвардия басмасында ушу Кыргызстандын Кара Кыргыз автоном областынын 100 жылдыгына деп китеп жаздым эле, Жусуп Абдрахмановдун биографиясын. Жана «Жизнь замечательных людей» деген атактуу серия бар, билесиздер. Ар бирибиздин китепканабызда, китеп текчесинде бар. Ошол сериядан 3-чү китебим чыкты. Мен дагы жаш жогорулган сайын мактанган жакшы көрүп калат экен да. Анан биринчи Чыңгыз Айтматов чыгаргам. 1918 жылы Чекемдин 100 жылдыгына карата. Кечиресиздер 90 жылдыгына карата. Анан кийин Турдакул Усубалиевдин 100 жылдыгына арналган китебим чыкты. Усубалиев деген китеп. Дагы ушу Москвадан ЖЗЛ басмасынан «Жизнь замечательных людей». Анан ушу былтырдан бери, былтыр эмес мурдагы жылдан бери аракеттенип атып ушу сөзсүз жазайын деген ушу оюм бар эле, планым бар эле, Жусуп Абдрахмановду жазайын деп. Ошону жазып, алда Москвадан чыкты. Ушу менен трилогиянын автору болуп отурам. Кыргыздардын 3 улуу кыргызды жазып, чоң катарга кошуп коюш деген максатым бар эле. Ошо ишке ашты көрүнөт. Өкмөт спонсор болду. Анан дагы бир жаңылык айтпасам болбой турат. Мынча болду маягына чейин мактанайын. Биринчи жолу быйыл Үскөлгө барган жокмун. Көптөн бери. Себеби быйыл эмнегедир илхам келдиби, же болбосо ошо биз мына жазуучулардын мени бүйүрүмдү кызыттуу билбейм, Үскөлгө барбай жатып алып Арстанбектин өмүрүн жаздым. Кыргызча мен ушу жаштарга кичинекей үлгү болсун дегенде кыргыздын тилинде Арстанбектин биографиясын көркөм чыгарма катары жаздым. Кино повесть деп. Кино роман десем боло турган эмес, кино повесть деп жаздым. Экинчиси, ушу көптөн бери колум кычышып жүрдү эле, ушу Барысбектин акыркы түнүн баягы билесиздер да, түндөсү караңгы түндө келип басып, Барысбек деген ажообузду өлтүрүп, ушу менен кыргыздын каганатына чоң зыян келген. Ошол акыркы түн көз алдыма кетпей койду. Элестеп туруп алдым. Кантип түн ортосунда кыргыздар ызы-чуу түшүп, ошондо Барысбек чыгып, чыгелечи каяктасың култегин деп издеп, ачал барсын колуна кармап алып, башка жигиттер менен кошо ошентип чыкканы көзүм элестеп туруп алды эле. Аны ошону жаздым. Алда ушу чыгып атат быйылкы жылдын эсебинен. Ошон үчүн эми жетеген журналы, урматтуу жолдоштор, бул журнал болбосо адабият болбойт. Советтер Союзунун улуу адабияты ошол жана Новый мир, Октябрь жана башка деген журналдардын баары болгон үчүн адабият чалган. Чоң көп улуттуу совет адабият. Анан биздин планда мен угуп атам, өкмөтүбүз финансировать этип атыптыр, Ала тоо журналын чыгарабыз деп. Мен ушуну абдан күтүп отурам. Ала тоо журналында чыкса атайын, ошо журнал үчүн жазайын кыргызча. Керек болсо роман баштайын деген оюм бар. Анан эми жетигенге чоң рахмат. Оскар деген сыйлыкты бердиңер. Мен Оскарды эле көрүп атам. Рахмат. Салмагына караганда алтын болбосо дагы ошого жакын металлдан окшойт, өтө оор экен. Рахмат. Чоң рахмат сыйлайбыз. Кут болсун. Жылдын мыкты окуу жайы
Kırgızstan El Aralık Üniversiteti'nin Oku İlimi Öndürüştük Kompleksinin rektoru Elena Savchenko. Kol şavılar bilen sahnaga uzatıp koysanızlar. Kırgızstan'ın Oscar'ın berip atat Jetigen jurnalı. Жылдың мықты академигі деп мен абдан сыймықтанам, абдан разымын. Ылайым Кыргызстандын иши жылай берсин, экономикасы өсө берсин. Биз ошолордун арасында, элдин арасында, көчтүн арасында дегенде биз жүрө берели. Сахнада Елена Савченко. Көңілбұрымыздар жылдың мықты мектеби номинациясында Ош шаарындағы Агахан мектебінің директоры Наталья Дерябкина сыйланады. Көңілбұрымыздар сахнаға Наталья Дерябкина жылдың мықты мектеби Ош шаарындағы Агахан мектеби деп табылды. Сыйларыңыз құт болсын. Сыйларыңыз құт болсын, көңіл бұрғыздар. Жылдың мықты адвокаты, Ош облыстық адвокаттар ассоциациясының жетекчisi Зухра Абдурахманова сахнаға чакырылады. Зухра Абдурахманова. Сыйларыңыз құт болсын. Чындықтан құттықтаймыз жылдың мықты адвокаты. Сыйларыңыз құт болсын. Эми жылдың мықты дарыгері сыйлығына чакырабыз. Жогорку категориядағы нейрохирург, медиклиникасының дарыгері, саламаттықты сактоонун мыктысы Шерзот Сейдалиев. Шерзот Сейдалиев сыйланып атат. Көңілбұрыңыздар жылдың мықты дарыгері номинациясында Бекболот уулу Нурболот сыйланады. Жүрек хирургия жана органдарды алмаштыруу Элимизилдөө институтунун директорунун орунбасары, врач, кардиохирург кол чап коштоп тургуздар. Чоң рахмат, ар бириңиздерге ийгил каалайбыз. Нәтиже кайрадан сахнага өтүп бериңиз. Мына ушул сахнага Азамат Болгонбаевди чакыралы. Ырдаганы келгемин, бүгүн да жетигендин төрүнө, жетиген деген жетиген. Карачы кадырлап, сыйлап жатпайбы? Бүгүн жакшы адамдарды четинен, жакшыларды кыргыздар, кадырлаш керек өтүнөм. Аландыктан айтарым, ак калпак журтун байкагын, сөз сөйлөтүн сый кадырлап, сыйлап келген жетиген.
жакшы адамдарды кадырлап жыйнап келген жетиген көкүрөгүнөн эргүүнү ыргап берген жетиген эң өнөрпос нечем балдары ырдап келген жетиген эң аландыктан жетиген качанда болсо чыкпайсың кадырлуу журттун эсинен жакшы адамдын аттарын атап жүргөн өзүңсүң жакшы адамдардын ысымын атап жүргөн өзүңсүң көдөндөгү көрөнгө мына көпчүлүк үчүн сезилсин. Сыйлык тапшырыш үчүн сахнага Кыргыз Республикасынын баатыры, академик, атактуу нейрохирург Металип Маматов аганы кол чабуулар менен сахнага чакырабыз. Жылдын мыкты куруучусу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу Акуналы Досалиевди сахнага чакырабыз. Сыйлығыңыз құт болсын, келе жатқан жаңы жылыңыз менен. Кейінгі жыл сіз үшін мындан артық дағы игіліктер менен өзгөчөлөнсүн. Көңіл бұрыңыздар сахнаға Кыргыз почтасы Ачык акционердик коомунун башкы директору Марат Черекчиев мырзаны чакырабыз. Жылдын мыкты жетекчиси номинациясы менен сыйлык алган турат. Кол чап коштоп туралы. Почтасы Ачык акционердик коомунун башкы директору Марат Черекчиев мырза, сыйлыгыңыз кут болсун. Жылдын мыкты чет элдик компаниясы сыйлыгы менен чет элден келген коногубузду сахнага чакырабыз. Чен Тилян мырзаны кол чабуулар менен сахнага узатып коюңуздар. Чен Тилян мырза, жылдын мыкты чет элдик компаниясы. Жылдын мыкты ишканасы номинациясы боюнча Карабалта спирт заводу мамлекеттик ишканасынын директору Аман Ибраевди чакырабыз. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Көңүл бурыңыздар жылдын мыкты ишканасы номинациясында Кең Тоо долбоорлуу изилдөө борборунун жетекчиси Бакытбек Кожоголов мырза. Бакытбек Кожоголов жетиген журналынын жыйынтыгындагы сыйлыгыңыз кут болсун. Жылдын мыкты энергетика ишканасы Эк Групп компаниясынын директору жеке ишкерайым Элиза Жонушбаеваны сахнага чакырабыз. Элиза Жонушбаева, сыйлыгыңыз кут болсун. Халк кадырлаган ата номинациясында Чүй райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын кызматкери, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкер Темурбек Сокеев мырзаны чакырмакчыбыз. Сыйлыгыңыз кут болсун. Кийинки сыйлык эсин кол чабуулар менен сахнага чакырабыз. Жылдын мыкты данышман айымы эл агартуунун отличниги ардагер мугалим Гүлнара Бектемирова татыды.
келе жатқан жаңы жылыңыз менен құттықтаймыз. Жылдын мыкты айкелчиси номинациясы менен Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар сыйлыгынын ээси айкелчи жеке ишкер Марлен Бакичеев сыйланат. Жылдын мыкты ишканасы номинациясындагы жеңүүчүнү сахнага чакырууга уруксат этиңиздер. Талантбек уулу Сыргак, Вегастрой ЛТД жоопкерчилиги чектелген ишканасынын башкы директору Талантбек уулу Сыргакты сахнага чакырабыз. Жылдын мыкты айыл өкмөтү номинациясына Жетөгүз районунун Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн башчысы кол чабуулар менен сахнага Турсунбек Иманбаев чакырылат. Сахнага Турсунбек Иманбаев мырзаны чакырмакчыбыз. Жылдын мыкты айыл өкмөтү номинациясындагы жеңүүчү Жетөгүз районунун Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн башчысы Турсунбек Иманбаев. Жылдын мыкты ишкер айымы Канайым көркөм кол өнөрчүлүк уз чеберлер коомунун негиздөөчүсү жана жетекчиси ишкер айым Айчүрөк Эралиева. Konoktор, бүгін жақсы күн, улуу күн, 19 күн, 19-ды қоссаңыз 10 болады. Бүгінгі сыйлық алғандардың бардығы чоң болады. Қармағандары көп сон болады. Жүрген жолы оң болады. Алған түшімі мол болады. Бүгін жетіген журналы елдерге сый беріп атады. Жетіген өзі улуу ат. Асмандағы жетіген аламға берет жарығын. Қолымдағы жетіген журнал адамға берет ақылын. Жетігенде жеті сан бар, жеті деген сөз бар. Жеті улуу сан, жеті улуу сөз. Ошон үчүн жетігенден алған адамдардың бардығы жеті санға байланысып қалған. Ошон үчүн жеті атаңды танып жүр деген сөз бар. Жеті өлчөп бір кес деген сөз бар. Ысык көлдің жеті әкесі бар деген сөз бар. Манастың жеті осияты бар. Bir günde, bir cumada жеті күн бар. Bir Kırgızistan'da жеті oblast var. Bir muzikada жеті nota var. Mitalip деген sözde жеті tamga var. Günde vergili, rahmat. Барыңыз ата. Колчаға қойыңыздар. Кайрадан сыйлық тапшыруу үчүн сахнага легендарлуу парламенттин спикери, Кыргыз эл баатыры, Атбай журтубуздун аксакалы Медеткан Шеримкулов агабызды сахнага кайрадан чакырып, өз колунан сыйлык тапшырып берсин. Жылдын мыкты ишкер мырзасы, Аблим жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Айбек Бечиялов мырза сыйланат.
чын dilden құттықтаймыз, сыйлығыңыз құт болсын. Жылдың мықты рестораны Анель Гранд Холл рестораны негіздеуші Ишкер Айым Жанна Райымқолова сахнаға чақырылады. Құттықтаймыз. Кечебизде уланталы жетеген журналы 2024 жылдың жиынтығын шығарып жатабыз. Эмесем Ажар Эмерек фабрикасының директоры Бүажар Дүйшенбеева жылдың мықты Эмерек ишханасы. Сыйлығыңыз құт болсын. Жылдың мықты елдік даргері сыйлығына елдік даргер табып тамырчы, сынықчы, жана уқалоочу табылды Қыдырмышев табылды. Қол шаулар менен елдік даргер табып тамырчы, сынықчы, биоэнергетик уқалоочу табылдыға сыйлығыңыз құт болсын. Жылдың мықты компаниясы Желмаян жоопкерчилиги чектелген ишканасы коммерциялык директоры Мукашолу Автандел кол чабуулар менен сахнага чакырылат. Жылдың мыкты компаниясы Аура компаниясыны сахнага чакырабыз. Сыйлығыңыздар құт болсын. Чығармачылықтың чейір жолында далықпай емгектеніп елге рухани эргүү тартуулаған бізден сахна жылдыздарыбыз бар. Жылдың мықты ырчы айымы номинациясына Кыргыз Республикасының эмгек сіңірген артисти Кенже Дүйшеева татыды. Жылдың мықты ырчы кудулу Кыргыз Республикасының ардак грамотасының ээси ырчы кудул Кубик Калыков. Көңіл барыңыздар, жылдың мықты дуэти Асқат Мусабеков жана Миргүл Асанова кол чабуулар менен. Сыйлығыңыздар құт болсын. Асқат жана Миргүл бар болыңыздар. Аура компаниясы бұл Қырғызстанда 2007-ден беребиз. Азыркы күндө уже 16 жыл, 17 жыл күтүп турабыз. Мына ушул 2024 жыл эмнеси менен айырмаланды? Сиздер үчүн кандай жыл болду? Биз үчүн аябай жакшы чоң ийгиликтердин бири болду. Анткени биз 7 областка сервис центр жагынан жана тейлөө камсыздыгы жагынан полный жалпы офистерди ачтык. Азыр кардарларыбызга жеткиликтүү тейлеп жатабыз. Кудай буйрса. Бүгүнкү күндө мына уш сиздерге окшогон компаниялар абдан көп да. Анан Ауранын өзгөчөлүгү эмнеде деп ойлойсуз? Биздин өзгөчөлүгүбүз клиенттердин жалпы кардарлардын мындайча айтканда ыраазычылыгын алуу, жана тейлөө камсыз кылуу, тейлөө центри жагынан камсыз кылуу. Бул именно гарантия боюнча биз өзгөчөлөнүп турабыз. Анткени тарых боюнча биз 17 жылдан бери иштеп келатабыз. 20 миңдей клиентибиз бар. Азыркы учурда баары мындайча айтканда ыраазы десек болот. Жылдың мықты ишкер айымы сахнага жылдың мықты трейдер ишкер айым Айжан Өскөнбаеваны чакырабыз.
Айжан Өскінбаева, жылдың мықты трейдері, Ишкерайым. Сыйлыңыз құт болсын, бар болыңыз. Жылдың мықты агенттігі The Travel Group компаниясы, қимылсыз мүлік агенттігі башқы директоры Назик Қазақбаеваны сахнаға шақырамыз. Жылдың мықты алып баруучысы, белгілі актер, Учур телетеатрының актеры, президенттің ардақ грамотасының иесі, өлкөбүздүн башкы жомокчусу Нурдөлөт Копоев. Гүлзада, келген екен қол чаап қойыңыздар. Жылдың мықты ырчайымы республикамыздың эмгек сіңірген артисті Гүлзада Рыскулова. Гүлзада айым, сөйлеңіз құт болсын. Көңіл біріміздар, жылдың мықты алып баруучысы, Учур телетеатрының актеры, өлкөбүздүн башкы жомокчусу, президенттин ардақ грамотасынын ээси Нурдөлөт Копоев. Жағымды жақшы ырлар сіздерге ыр чачыла болсын. 2024 жылдың ең мықты дуэти деп табылған Улуттук филармонияның мықты солистері. Элибиздин даңқталған, элибизге белгілүү, элибизге эмгегин өтөгөн ырчыларыбыз бар. Алар жарқыраған үй бүлө, биздин Асқат Мусабеков жана Миргүл Асанова. Жалғыздарға талайға берет, сүйлі ғана бұл жашоды бізге уақыт ап келет, бізге уақыт ап келет. Бүгінгі 2024 жылдың есебінен жетіген журналы сізді жылдың мықты ырчысы қатары таныды. Өзіңіздің эмоцияңыз? Албетте сыйлык баягы жан дүйнөгө азык берчү, чыгармачыл инсандарға өзгөчө күчтен берчү, дагы бир жакшы чыгармаларга жол аччу сыйлык болуп эсептелинет. Жылдын бул бир эле күндүн жолсун бир эле жылдын сыйлыгы деп айта албайм. Анткени чыгармачылыкта быйыл 30 жыл экен. 30 жылдын ичинде чыгармачылыкта далай мыкты ырлар, мыкты концерттерди жасадым десем болот. Өтө кубанычтамын, бүгүн толкунданып турам. Анткени мына ушул жетиген журналынын сыйлыгына бир күн болсо татысам керек деген ойдо жүргөмүн. Ушул убакытка, ушул сааттарга, ушул минуталарга туш болуптур. Мен өтө кубанычтамын. Быйыл жылды жыйынтыктап жатып, мен үчүн кийинки жылга абдан чоң стимул болот деген ишеничтемин. Өзүм канча сыйлыктарды алып жүрсөм деле, бирок бүгүнкү сыйлык мени бир өзгөчө бир толкундантып атат десем болот. Көбек Қалықовты сахнабызға чакырып койга. 60 анча неге шаштыңыз, кечеги 50 жашым каяка качтыңыз, 60ка толдуң досум, абыргыңы кут болсун, алтын башым аман жүрүп, 60 жаш кут болсун. Анда эмесе жакшырлар сиздер үчүн болсун. Ай менен